Саламатсыздар урматтуу канал көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналда көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн FPV детектор боюнча, дрон детектор боюнча сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү күнү согуш аябай өзгөрдү. Украиндиктер өзүнүн өнөрү менен аябай согушту укмуштай өзгөртүп салышты. Снаряддар келбегенинде, ракеталар келбегенде, эч кандай жардам жатыш өлкөлөрдөн чектелүү болуп атканда, булар FPV дрондорду кеңири колдоно башташты дагы, донат кылып, элдин акча жыйнап, элдин акчасы менен көп ийгиликтерге жетишти. Эгерде ушул FPV дрон болбосо, Украина жеңилмек. Бирок мунун аркасы да болду. Ал украиндер ойлоп тапкан жана колдонуп жаткан дрондорду тез эле Орусиянын аскер күчтөрү, анткени Орусия, Украина баарыбыздын, Кыргыз баарыбыздын мээбиз бирдей да. Бир гана билим берүү ар кандай. Ошол амал келип, орустардын аскерлери да ушуну өздөштүрө башташты. Ушундай кадрларды көрүп атасыздар. Бул дрондор атакалар тынбай болуп жатат. Бүгүнкү күнү дрондор мындай 2-3 килограммдык болгону менен жаткан машинелерге, жеке аскерлерге учуп жетип кол салып атышат. Бүгүнкү күнү аябай кооптуу болуп калды ушул нерсе, анткени согуш бүткөндөн кийин бул технология дүйнө жүзү боюнча тарайт. Ошондо башка өлкөлөрдө да ушундай дрондор колдонула баштайт. Азыртан баштап армиялар алына карап атышат. Анын сырткары Кыргызстанга да ал балей келет. Кыргызстанга келгенде, мисалы үчүн мурун эгерде атайын жалданма көз тазалоону эгерде буйрук бергенде бирөөлөр баягы мылтык менен атса снайперди, бүгүн снайпердин жумушу такыр, кереги жок да, анткени анын ордуна дрондор ушул иштин баарын жасап коет. Мындай тынчтык орногондо мафиялар бири-бирин ушул дрондор менен сого баштайт. Ушундай нерсеге чейин барышы ыктымал да. Албетте бул арзан, анан аябай кооптуу курал. Керек болсо баягы дотко кирип, зодко кирип, жашынып аткан имараттын ичине кирип, керек болсо машинанын терезесине чейин секире кирип, танктын терезесине кирип, танктын эң баягы назик жерлерине согуп, бүгүнкү күнү танктар да коркуп калды. Өзүнүн жашынган окопторунан чыкпай, бетине жанакы мангал же болбосо баягы кандайдыр бир кошумча темир тарсактарды салып сактаныш үчүн да килеген танк ташбакалар аябай көп болуп кетти. Анткени бунун баарына дрондор алып келип атышат. Эми кандай гана каардуу сенде курал болбосун, кымбат миллион доллар турган ушуну бир кичинекей $5000 же болбосо $500 дрон келип эле ошо бүт миллиондогон техниканын бачагын чыгарып талкалайт да. Ушундай амалда анан баягы түн ичинде да эгерде пехота жашынса, ар кандай баягы ага да баары бир амал жетип турат да. Булардыкы атайын жылуулук байкоч менен иштеген дрондор пайда болду. Ал жылуулук менен байкоч дрондор эгерде сен чөп чардын астында, токойдо жашынсаң же түн ичинде жүрсөң дагы сени көрөт дагы. Анан ошол үчүн келечектеги аскерлер аябай чоң коркунучтун бетинде. Ошондо Орусиянын аскерлери FPV дрондорду өздөштүргөндө, ошол эле FPV дрондордон украиндер өзүлөрү жапа чеге баштады. Ошондо булар деген баягы мурунтан бери жеке жашоону кайтаруу үчүн, бирөө сени келип алып туруп дрон илип туруп, сенин жеке жашооңду камерага тартпаш үчүн ага каршы чыккан кандайдыр бир технологиялар мындай AliExpress'те сатылып жүргөн. Ошолор кеңири колдоно баштады. Аларга кандай талап пайда болду да. Ошондо эгерде байкасаңар, мынакей кадрлардан көрүп атасыздар, эчтеке мындай амал табылбайсың да. Мындай көп учурунда сен дронду уккандан кийин сенде 15 секундтан 5 секундага чейин да ошондон сактаныш. Андан сактануу аябай кыйын. Албетте могул кадрдан көргөндөй эле баягы түн ичинде кетип бараткан спецназтын тобу дагы ушул дрондордун жылуулук көргөн дрондордун мындай байкоосуна кабылды. Албетте кээ бир спецназтарды атайын жылуулук токтотуучу формага кийгизсең болуш керек. Бирок дрондор баягы түн көргөн дрондор да пайда болду. Андай да кийимди көргөн. Негизи баягы баары бир канча сактанбасаң да, канча кабат кийим кийбесең да өзүң ысыйсың да, анан сенин ысыгың түн ичинде көрүнүп турат. Ошондо бул деген өмүргө аябай мындай татаал, мындай коркунучту жаратат. Ошондуктан ошондой дрон детекторлор пайда болду. Алардын түрлөрү өтө көп. Алар кантип иштейт? Алар деген эң биринчиси бул деген дрон менен оператордун ортосундагы радио жыштык боюнча байланышты байкаган дрон. Бирок кээ бир жыштыктар, эгерде жыштыктар алмашып кетсе, ал дрон детекторду байкабай калышы ыктымал да. Ошон үчүн аны байкаш үчүн дагы экинчи ыкмасы бар. Бул деген баягы радиолокация менен радио жыштыкты кошо сканерлеген технология да. Кымбат технология, бирок андай технологиялар бар.
Дагы бир ыкмасы бул деген дрондун үнүн баягы пропеллердин үнүн, анын өзгөчө үнү болот. Ошол үнүн таанып, ал үн боюнча баягы дронду байкоо. Дагы бир ыкмасы негизи оптикалык деген болот. Атайын камералар бар. Алар деген баягы жасалма интеллекттин жардамы менен ошол учуп жүргөн дрондорду байкашат да, анан ошону баягы атайын машиналык көрүү менен көрүп байкап, өзүнүн баягы кармаган колдонуучусун эскертет да, вибрация берип же сигнал берип же өңүн өзгөртүп. Дагы бир ушундай методдор бар. Баягы негизи радиолокациялык чоң системалар бар. Алар дронду алыстан көрүшү ыктымал, бир 150 километрге чейин. Бирок мындай кичинекей портативдик индивидуалдык ар бир желдеттин өзүнө чөнтөгүнө баткан ушундай кичинекей детекторлор, алар деген 1-2 километр эле көрөт да. Анан көп учурунда алар комбинированный болот да. Мындай айтканда жөнөкөй эмес, мына бир ыкманы колдонбой 2-3 ыкманы колдонот. Эң негизи бул радио жыштыкты сканерлөө ыкмасы, экинчи бул радиолокациялык ыкма 500 метрге чейин, 1 километрге чейин. Анан дагы бир ушул бул деген акустикалык да, баягы дрондун үнүн байкап, дрондун үнүн тыңшап, аны ошо жардам берген да, аны аныктап сага ушундай аскерге ушундай өзүнүн сигналын берген. Эгерде ошол дрондор детекторлорду кармап жүрбөсөң Украинанын фронтуна, мисалы үчүн, эгерде фронттун алдына келсең, жашоо мөөнөтүң 5 минутта да келип эле окопко жаттың, сага дрон учуп келди, башыңа бүттү. Ушун менен иш бүттү да. Анан албетте мындай нерсе биздин кыргыз армиябызда ар бир жоокерибизде колунда болуш керек да. Мындай нерсени албасак, бул замандын талабы. Атайын күчтөр, операциялар же болбосо алдыда турган, мисалы үчүн чек-арачылар, аларга дрон атака болсо, алар аман калбай калат да. Ошон үчүн алар аман калыш үчүн ушундай нерселердин ар биринин чөнтөгүндө болуш керек. Ошондой нерсе аны мындай кандайдыр бир сигнал бергенде, вибрация же үн бергенден кийин же өң өзгөрткөндөн кийин ар бир желдет ошону байкай жүрүп, окоптун аптайын баягы блиндаж же болбосо бункерге кирип, темир бетон бункерге кирип, дрон кетүү убактысы 1 саат же жарым сааттай. Ошонун ичинде ошол жеринде отуруп, кезден кезге дрон детектор менен текшерип, эгерде дрон детектор таза десе, анда чыгыш керек да. Ушундай нерселер керек болуп жатат. Дрон детекторлор 5-6 эле саат иштейт. Рация Бауфенгтер азыр бүт армияда, Орусиянын армиясында да, биздин страйкбалисттерде Бауфенг да, радио станция. Бауфенг эгерде 1 сутка иштесе, могул дрон детекторлор 6-7 эле саат иштейт тилекке каршы да. 1 суткага чейин иштегендери бар, бирок негизи ушул 6-7 эле саат иштейт. Ошон үчүн аны жөнөкөй эле колго кармабай эле, мындай ошону менен жалгыз камсыздабай эле, ага кошумча дагы күн батареялар менен иштеген пауэрбанктарды бериш керек да. Генераторлорду бериш керек. Ансыз такыр мына улам ушундай дрон детекторлорду зарядтап туруш керек да, колдонуш үчүн. Антпесе болбойт. Анан кийин дагы, мисалы үчүн, инкассаторлорго да ушундай дрон детекторлор керек. Ар бир баягы өзүнүн кандайдыр бир жумушунда көп тобокелдиктер менен бетме бет мындай кездешкен адамдарга да ушундай дрон детекторлор керек. Жана ошо, мисалы үчүн, жогорку деңгээлдеги биздеги баягы саясатчыларда ушундай дрон детекторлор, атайын машинелер жүрүш керек артынан да, ошо байкап турган. Анан негизи ар бир ошо биздин армияда турган, биздин баягы эң баалуу жоокерлери, спецназ жана чек-арачылар, аларга ушундай дагы дрон детекторлор сөзсүз керек да. Эң баалуу деп айтканым да бир кызык, баары баалуу да, баары бирдей баалуу. Ар бир адамдын, ар бир кыргыздын жашоосу алтын. Ошон үчүн ар бир ушундай мекени коргогон адамдын жанында ушундай дрон детекторлор болуш керек. Аны керек болсо Кыргызстанда чыгаруу боюнча ишканалар жасаш керек. Анткени булар өтө кымбат да. Мисалы үчүн, ушундай эле дрон детекторлор ушул AliExpress'тен карайбызбы, Alibaba'дан карайбызбы, карасак, мисалы, баасын карабайсыңарбы? Эң жөнөкөйү 44 000 сом дейт да. Эң мындай кичине татаалыраактары 100 000 сомдон кем эмес да. Анан ошон үчүн буларды же өздөштүрүп чыгарыш керек биздин өлкөдө, же болбосо кандайдыр бир баягы атайын мамлекеттик программа менен буларды сатып алыш керек, жакшы менен арзан баада. Мындай, мисалы үчүн, комплекстүү дрон детекторлордун баасын көрүп атасыз. Өндүрө алабызбы? Ушу боюнча оюңарды бөлүшкүлө комментарийлерде. Эгерде бизнес план жазганга үйрөнгүңөр келсе, анда ошол видеонун астында сүрөттөмө бар, аякта шилтеме бар, ссылка. Ошону басып туруп
регистрациялык форманы толтургула силерге 1 сутканын ичинде кат келет же 2 сутканын ичинде. Ал катта инструкция болот, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, андан ары анан чечим кыласыңар. Мен деген ошо сиздерге атайын автордук өзүм билимимди видео курс кылып туруп ушундай берип атам. Акысыз эмес, ошон үчүн баягы каналды колдогонго бул акча деле кетет. Ошон үчүн эгерде чын эле каналды бир четинен колдойм, бир четинен баягы бизнес план жазууну үйрөнөм десеңиздер, ушул ссылканы басыңыздар. Эгерде жок, бизнес план жазганга мага убакыт жок десеңиздер, анда актан да ошол буйртма берсеңер болот, биз жазып беребиз. Эмки видеодон көрүшкөнчө.